Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Акыркы видеороликте балансымды 6500 долларга чейин көтөргөн элем. Азыр болсо, достор, балансым 4489 долларга түшүп кетти. Бул эмнеге деп сурап атсаңыздар, балансымды мен вывод кылдым, достор. Воскресенье күнү вывод кылдым. Акыркы выводум 3100 доллар болду. Өздөрү көрсөңүздөр болот. Биринчи выводтон баштап, достор, уже үчүнчү вывод бул. Биринчи выводум 21 июнь 1300 доллар, далее 30 июнь 2700 доллар и 6 июль, да. 3100 доллар вывод кылдым. Итого вывод 7000 доллар болду. 7000 доллар и общий получается биз 8% уже өзүбүздүн целибизди, өзүбүздүн максатыбызды аткарып койдук да. Разгонду чоңойтобуз, достор. Балансым уже 4489 доллар болуп калды и биринчи сумма инвестициямды мен уже 40 долларга көтөрөмүн да. Башында 20 доллар менен торговля кылдык. Биринчи сумма инвестиция 20 доллар болду. Потом 30 доллар кылдык. Азыр болсо уже балансты биринчи сумма инвестиция 1% болуп саналганда 40 доллар болот, достор. Көрдүңүздөр, уже азыраак сделка ачып, уже көбүрөөк прибыль таба баштаймын да. Вот. Параболический рост менен уже на долгий срок балансым көбөйгөн сайын мен биринчи сумма инвестициямды дагы акындык менен көбөйтөм да. Сиздер дагы ушундай кылып пробовать этсеңиздер болот. Также, достор, бүгүн биз системаны кандай туура сумма инвестиция ачыш керек, канча сумма ачыш керек, ушулардын баардыгын түшүндүрүп кетем ушу видеоролик. Ошондуктан, достор, бул видеоролик аябай полезный болот. Башында, достор, лайктан баскыла, канал катталабыз и давайте баштайлы. Биринчи валютная пара евро GBP OTC. Евро GBP OTC'де бизде кандай ситуация болуп атат? Давайте 5 секундный таймфреймди байкайлы. И график азыр бизде мынакей үстүнкү уровеньге кайра келди. Но бул уровень бизде пробитие болот, достор. Анткени бизде тренд восходящий болуп атат и бул жакта 1 минуткө мен покупкага ачам, достор, сатып аламын. И давайте биз сиздер менен азыр түшүндүрүп кетейин сиздерге да. Кантип вообще торговля кылыш керек. Кааласаңыздар, мынакей графикти кыргызча которуп алсаңар болот, чтобы удобныйраак болуш үчүн да. Мынакей кнопкалар бүт бардыгы кыргызча болот и издеп отурбайсыңар да орусча карап. Вот. Ошондуктан, достор, канча сумма менен торговля кылыш керек? Мен силерге кандай совет беремин? Башында, если силер балансыңар там 1000 доллар болсо да, реальный торговля кылгыңар келсе, анда 1000 доллар менен башташ керек. Да, бул чоң сумма, но трейдинг бул жакта реально, если подход менен келсең, реально долгосрокто 1 айда x2 көтөрсөң болот да. Мисалы, 1000 долларды 1 айда спокойно на расслабоне бир торговая сессия, бир күндө бир 5-6 сделка ачып коюп эле 1 айда 100 долларыңды, если мындай башың менен келсең, 1000 долларды 1 айда 1000 доллар спокойно көтөрүп койсоң болот да. Вот. Инвестиция да, то есть 1 айдын ичинде сен акчаңды 2 эсеге көбөйтүп атасың. Ошондуктан бул жакта биз сделкабызды кандай сумма менен ачышыбыз керекпиз да. Биринчи сделкабыз бул жакта плюска жабылды. Давайте биз сиздер менен азыр дагы бир анализ кылайлы. Валютная пара евро GBP OTC'де мынакей айткандагы деле уровень сопротивления пробития болду и график дальше ростко кетти да, үстүгө өсүп кетти и бул жакта азыр мынакей ретест болуп атат. Именно кайра ушул уровенибизге ретестке болуп кайра келди. Бул жерде 1 мүнөткө дагы бир жолу мен покупка ачам 1 мүнөткө. Возможно, да, бул уровень азыр пробитие болуп кетиши мүмкүн, дальше астыга түшүп кетип калышы мүмкүн, и минуска жабылып калышы мүмкүн сделкабызда, но биз ушул минустарды 2-3 минус болобу, 4 минус болобу, биз өзүбүздү жоготпошубуз керек. Биз самое главное биринчи сделка ачып атканда, новичок болсоңор тем более. И фиксированный сумма инвестиция менен торговля кылгыла. Мисалы, мынакей мен 40 долларга ачтымбы, биринчи, экинчи, үчүнчү сделкаңар суммаңарды өзгөртпөйсүңөр. Если, допустим, азыр мен 40 доллардан 300 сделка ачсам, 300 сделка тең подряд минуска жабылып калса, анда мен 4-чү сделкамды дагы ошол эле суммага ачамын. 20 доллар болду. 40 доллардан болгондо ошондо 160 доллар болот экен да. Если 4-чү сделкам дагы минуска жабылып кала турган болсо, анда 5-чи сделкамды мен мартингейл менен колдонуп ачамын да. То есть не мартингейл, а мен кайра 5-чи сделкам менен последний 4 минусумду кайтарып кете тургандай кылып санашыңар керек да. Ну, сделка минуска жабылды, давайте дагы бир сделка ачабыз, 1 минутка покупкага. Азыр наглядно мен силерге көрсөтөйүн кандай вообще система бул иштейт. Мисалы, давайте мондай кылып түшүндүрүп кетейин. Бир сделка, экинчи сделка, үчүнчү сделка, 4-чү сделка тең подряд минуска жабылды деп берели да. Бул жакта бизде инвестиция 40 доллардан болду, 40-ты көбөйтөбүз 4кө, ошондо бизде канча болот? 160 доллар болот экен да. 160 доллар биз уже минустабыз. Чтобы 160 долларды биз кайтарыш үчүн, жөн эле возврат кылыш үчүн без дохода биз канча ачышыбыз керекпиз? 160-ты 2 эсеге көбөйтүп туруп ачсаңар болот, 300 доллар болуп калат. То есть 300 доллар. 300 доллар менен кийинки сумма инвестицияңар 300 доллар болот да. Итого силер 160 долларды кайтарасыңар дагы и получается өзүңөрдүн эле суммаңарды кайра кайтарасыңар. И дальше кайра башынан эле
Биз 20 доллардан 40 доллардан баштайбыз да. Мынакей биринчи этап, экинчи этап, үчүнчү сделка, төртүнчү сделка кылып. Ушул система менен торговля кылышыңар керек. То есть сразу эле доходко чыгып кете турган эле система менен торговля кылып, өзүңөрдүн психологияңарды неме кылбагыла да, бузбагыла. Так, бул сделкабыз плюска жабылды. И мынакей бул жакта биз азыр 1 мүнөткө продажага ачабыз. 1 мүнөткө продажа, даже анализ кылбай эле сделка ачып атамын да. Мындай санап көрөлү. Биринчи сделка минус болду. Биз кайра эле сделка ачтык 20-40 долларга. И перекрывать эттик да. Дагы бир сделка ачам 1 мүнөткө сниженияга. Анткени бизде бул жерде 5 секундный таймфреймде мынакей бизде скальпинг болуп атат да. Мынакей. Вот ушул коридордун ичинде бизде азыр график жылышы керек. И ушул коридордун ичинде эле биз сделка ача беребиз. Үстүрөк урюндөн пониженияга, астыңкы урюндөн повышенияга. Мынакей азыр мен 300 долларга коюп атамын. Сумма инвестициямды общий доход 576 доллар болот экен. Даже достор, мен прибыльга чыгып кетет экен 300 долларга ачсам. Так, бул сделка минус 40 долларга үстүрөк урюндөн дагы бир жолу 1 мүнөткө продажага ачамын. И получается, если санап көрсөк, биз 160 долларга минуска кеткенбиз. Давайте 200 деп коелу. 200 долларга ачышыбыз керек экенбиз. 300 доллар эмес достор. 300 доллар эмес, 200 долларга ачсак, ошондо плюс еще и 24 долларга плюска кетет экенбиз. Если 200 долларга ачсам, мен общий доход 384 алам. 200дөн алабыз 384-тү. Бизде 184 доллар прибыль болот экен. Ошондо 160 доллар. Акыркы биринчи сделкаларыбыз, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү сделкалар минуска жабылса, биз ошол суммаларды кайтарабыз дагы и сверху еще и 24 долларга прибыльга кетет экенбиз. Ошондо итого бизде общий баланс 360 доллар болушу керек экен, если 40 доллардан ачсак. Понимаете, да? Түшүнүп атасың. Так, сделкабыз плюска жабылды. 3 секунд и отлично. Дагы бир жолу так сумма инвестициямды өзгөртүп коеюн бул жакта. Адашып 200 долларга ачып албайын сразу. Так, ушул эле валютная пара. Мынакей, валютная парада бизде тренд восходящий болуп атат, но бул жакта бизде 5 секундный таймфреймде бул жакта бизде спуск кетип атат. Ошондуктан 1 мүнөткө бул жакта продажага ачабыз. Так, кичине жетишпей калдым, үстүрөк урюндөн ачышыбыз керек эле, мейли. Бул жакта бизде тренд өзү негизи восходящий болуп атат, но 5 секундный таймфреймде мынакей бизде мондай график жылат да, то есть көтөрүлүп, анан түшүп жылат. Биз ушу пиктерди кармашыбыз керекпиз. Мынакей просадкадан үстүгө ачышыбыз керекпиз. Үстүк урюндерден биз пониженияга ачышыбыз керекпиз да. Биз бул жакта кичине неме болуп койдук, туура эмес ачып койдук, но мейли. Самое главное, азыр мен 4 подряд минус кармашым керекмин да. 4 сделка подряд минус кармасам, мен силерге ошону наглядно опыт менен азыр практикада көрсөтүп беремин да. Так, мынакей биринчи сделка минус. Так, ушул жерден давайте дагы бир сделка 1 мүнөткө продажага ачабыз. Против тренда ачып көрөлү азыр да. Бизде тренд өзү негизи восходящий болуп атат, график үстүгө эле өсүп баратат. И биз азыр мынакей үстүрөк урюндөн дагы бир жолу продажага ачып атабыз. А график бул жакта айткандай эле тренд восходящий болуп атат. Тренд үстүгө өсүп баратат. Мынакей. И көрөбүз достор. Биздин биринчи сделкабыз минус. Мына экинчи сделкабыз дагы минуска жабылса, үчүнчү сделкабыз дагы минуска жабылса, төртүнчүсү дагы минуска жабылса, ошондо итого 40 доллардан 160 доллар минус болот экен да. 160 доллар минус. И бешинчи сделкамды мен 40 доллардан эмес, сразу 200 долларга ачамын. Ошо менен мен бардык минустарымды кайтарып кетем дагы и плюс еще и 24 доллар алып кетет экен да, рыноктон алып кетет экен. Так, 3 секунд, 2, 1, 0. Жок, бул сделкабыз тоже минуска жабылды. Есть. Отлично. Үчүнчү сделкабызды ачабыз. Дагы бир жолу 1 мүнөткө бул жакта пониженияга ачабыз. Бул эмне себептен мен бул системаны түшүндүрүп айтып берип атамын. Бул системаны мен өзүм да колдономун. Торговлямда башында ушу 3-4 сделка мен фиксированный сделка менен ачамын. Да, фиксированный сумма сделка. Потому что мартингейл менен сразу баштап эле мартингейлди колдонуп кетсеңер, возможно, силерде 7 сделка минус болуп калышы мүмкүн, 8 сделка минус болуп калышы мүмкүн. А бизге башында баштап атканда биз балансыбызды мартингейл кылып көтөрүп кетпешибиз керекпиз да, самое главное. Так, бул сделкабыз плюска жабылып калды достор. Биз по ходу дела 4 сделка минус подряд кармабай окшойбуз. Так, итого биз 2 сделка минус кылганбыз. Так, давайте мынакей азыр 4 сделка ачайын 40 доллардан 1 мүнөттөн. Бул жактан давайте дагы пониженияга ачабыз. 4 сделка да, мынакей 4 сделка ачылды. Если азыр бул 4 сделка тең минуска жабыла турган болсо, мен 5-чи сделка менен 200 доллар ачып эле сразу кайтарып кетемин да. Самое главное достор, ушу айткандагыдай эле, эгерде силерде, например, 100 доллар болсо, бул 100 долларыңарды башында 5 доллардан ачкыла деп коелу, 5 доллардан көбөйтөбүз 4кө да.
ошондо канча болот? 20 доллар болот да. 20 доллар уже 4 сделка ачылды. Көрдүңөрбү? 4 сделка ачылды. Итого 5-чи сделкаңарды 20 эмес, получается бир 30 долларга ачышыңар керек болуп калат экен да. 30 долларга ачсак, так бул сделкалар баардыгы плюска жабылып калды да. Так, 30 долларга ачсак, мынакей. Биз 57 доллар прибыль алат экенбиз. Общий. Ошондо 20 долларыбызды кайтарабыз. И плюс 7 доллар 60 цент плюска чыгып кетет экенбиз. 5 сделканы ачып. А если Martingale'ды колдоно турган болсоңор, силер 5 долларды кийинки сделкаңар канча болот? Например, мынакей бул жактан сынап көрөлү. 5 долларды 2,5 эсеге көбөйткөндө Martingale, система Martingale, каждый убыточный сделканы бул 2,5 көбөйткөндө биз экинчи сделка менен эле мурдакы предыдущий сделкабызды кайтарып кетебиз да. Мынакей. Кийинки сделка, экинчи сделка 12 доллар 50 цент болуп калат. Потом кийинки сделкабыз, үчүнчү сделкабыз бизде 31.25 доллар болуп калат. Көрдүңөр, уже үчүнчү сделкаңарда эле силер ушунча сумма коротуп атасыңар. Плюс еще жанагы минус болгон акчаны да санаш керек бул жакта. Мынакей калькуляторду чыгарып көрөлү эми. Давайте азыр мен силерге мындай көрсөтөйүн. Мына биринчи сделка минус да, 5 сделка минус. Так, мынакей. Бул жакта азыр 5 доллар коелу. 5 доллар. Мынакей экинчи сделкаңар 12 доллар 50 цент болот экен. Плюс 12 50 цент. Уже 17 доллар, 17,5 доллар минус. Үчүнчү сделкаңар 31 доллар 25 цент. Бул үчүнчү эле. Плюс 31.25 цент. Уже 48 долларга минус үчүнчү сделкаңар менен Martingale менен. И төртүнчү сделкаңар 78 доллар ачат экенсиңер төртүнчү сделкаңарда. Уже 100 долларыңар жетпей калып атат бул жакта. Көрдүңөрбү? Уже жарым эле сумма калып атат 3 сделка менен. Түшүндүңөрбү? Эми мынакей мына база плюс 78 13. 4 сделка ачыш үчүн Martingale менен биз 126 доллар керек экен бизге. Ушунча пополнение кылсаңар, ушунча баланс менен силер 4 сделка ача алат экенсиңер. А если 4-чү сделкаңарда минуска жабылып калса, анда уже всё. Мынакей дагы бир жолу умножать этели эле. 5-чи сделканы санасак, 195 долларга ачат экенсиңер кийинки сделкаңарда. Плюс 195.32 равно 322 доллар. 322 доллар биз балансыбызда болуш керек экен, чтобы 5 сделка ачыш үчүн Martingale менен. Азыр болсо достор, ушу Telegram каналга катталып алыңыздар. Telegramыбызда бизде күндө обучение болуп турат. Также бизде 2 маал торговля болот биздин VIP каналыбызда. Сигнал күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да болот. Ссылка комментариянын эле башында болот же болбосо описаниясында тапсаңыздар болот достор. Эртеңки видеодо көрүшөбүз. Барыңыздарга ассаламу алейкум.